Президент Садыр Жапаров жаңы салық кодексіне қол қойды. Андағы өзгөртүүлөргө ылайык ишкерлер көзөмөл кассалык аппараттарын колдонууга милдеттүү болот. Мындан улам бул жоболор соодагерлердин сын дооматын пайда кылып, нааразычылыктар жаралды. Аларга мурдагыдай эле патент ыкмасы менен иштөө жеңилдешет. Аны ойлоп булар эми касса ойдо эми салабыз дейт. Ону кыла турган болсо ошол эле адамдар кыйналып калат анчы. Башка иш жок болсо башкачы. Анан кийин ол бир күнү болот, соодачы бир күнү болбойт. Аны ошого чыдап отурушат бердегилерчи, бир күнү болгон күнү кичине үстүн жаап алабыз, мынтип алабыз деп иштешет да. Немеге каршы себеби чековый аппаратка 39 000 сомго кассовый аппаратты алат экенбиз. Анан кокустан бир кыз келип бизге, адам көбөйүп кетип, чек кокустан бербей кала турган болсо 23 000 сом штраф экен. Анын бизге вообщем кереги жок. 15 адам келип калат, бир адам успеть этпейт. Ошого каршыбыз да. Деген менен көзөмөл кассалык аппараттын негизинде иш алып барган ишкерлер да жок эмес. Алардын катарында Нурила Эсенбаева 3 жылдан бери аталган аппараттын негизинде соодасын жүргүзүп келет. Ал ар бир саткан товарын көзөмөл аппараты менен белгилеп турат. Анын негизинде кирешесинин 4% салыкка чегерилет. Бул мамлекет менен ишкердин ортосундагы ачык айкындык үчүн маанилүү экендигин билдирди. Бир ачылгандан бери 3 жылдан бери иштеп келебиз. ККМ ага чейин биз патент основада иштегенбиз. Бирок коюлуш керек дегенден биз койгонбуз. Ачылган күндөн баштап эле коюп эле иштеп келдибиз. Патент төлөгөнбүз буга чейин. Анан кийин патентти чыгарып буну деле урабыз, өзү иштетебиз. Азыр эми жаңы закон боюнча патент негизи патент жок. Патентти жоюшту деп атышат. Жаңы закон боюнча только ККМ менен. Налоговый система өзгөрдү. Биз азыр единый налогду иштеп атабыз. Единый налогду только ККМди негизинде от продажи 4% төлөйбүз. Азыркы салык кодексинин негизги максаты көзөмөл кассалык аппаратынын жардамында көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу. Аны менен катар чакан жана орто бизнестерди колдоо максатында жеңилдиктер көп. Эгерде ишкердин жылдык соода жүгүртүүсү 8 миллион сомго жетпесе, мыйзамга ылайык салыктан бошотулат. Бирок алар онлайн кассалык аппараттарды милдеттүү түрдө колдонушу керек. ККМ аппараттын орнотуунун негизги артыкчылыктары бул колдонуучулар үчүн өтө пайдалуу болот. Себеби бардык товардарды сатып алууда эле, бардык күнүмдүк кызматтарды көрүүдө эле баары бир салык салуудан сырткары дагы ошол колдонуучулар өзү ошол товардын сапатына же аны кайтарып бере турган товар болуп кала турган болсо, ошол чектин негизинде гана кайтарууга мүмкүн болот. Эксперттер салык кодекстериндеги өзгөртүүлөр замандын талабы дешет. Санариптештирүү менен көзөмөл аппаратын колдонууда ишкерлер салыктан кача албай каларын белгиледи. Анткени буга чейин түрдүү жолдор менен салыктар жашырылып, көмүскөдө калып келген. Мамлекетти дагы, анан бизнести дагы мындай бир канааттандырган алтын ортолукту табыш өтө кыйын. Оптималдуу бир чечим кабыл алыш өтө кыйын болот. Кээ бирде мамлекет нааразы болсо, кээ бир учурда бизнес чөйрө нааразы болгон учурлар бул бардык эле мамлекет тарыхында кездешет да. Машиналарды орнотпойбуз деген ар түрдүү мындай бир нааразычылык болуп атат да. Ошонун алдын алыш үчүн мамлекет жогорку деңгээлде, анын ичинде мамлекеттик салык кызматы аябай чоң иштер жасаш керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 29 087 ККМ аппараты колдонулуп жатат. Мыйзамга ылайык Бишкек жана Ош шаарындагы ишкерлер 1-июлдан тартып контролдук кассалык машиналарды орнотушу керек. 2023-жылга чейин Кыргызстандагы болгон соода жайлары кассалык машиналар менен иштөөгө өтөт. Ага макул болбогондор 23 000 сомго чейин айып пулга жыгылат. Эске салсак, былтыр декабрь айында Дордой, Татан базарларындагы соодагерлер ККМ аппараттарын киргизүүгө каршы акцияга чыгышкан. Алмагүл Эркебайкызы, Бекмат Султанов, 7 канал, Ош шаары.